Men Tilektaş ayılından Manazarov Toktosун, Qorul ayılının turgunumun. Biz Qorul ayılının eli, 3 ayılının eli, Gencilga Aral, Toğuzlaq ayılının jarımına. Bu ser quru boyunca 2, 3, 4 qurultayga masala qılıp barganbız, yaxşı çeçilip gele jatat. Bolboyt degen kızmatkerler oblastagı jılıp ketkemi, Bolot degenler gelip görüp жерди жактырышып кетишти. Эми сизден сураныч, ошол bu şehirдин баягы документтерин, проектисин бүтүртүп бериңизди суранабыз Qorul эле. Азыр 1 мүнөт. Турчу, жана 106 bu şehirдин ичинде барбы булардын айылында? Бар экен анда. Мына акыркы 4 жылдан бери биз республика боюнча 106 жерге БСР, БДРларды курууга биз месталарын определить эткенбиз, орундарын. Анткени эми жыл сайын суу тартыштык болуп баратпайбы? Ошон үчүн биз өзүбүз сугат суу менен, ичиме суу менен камсыз кылыш үчүн ушул программаны запускать эткенбиз. 12 БСР, БДРлар бүттү, азыр быйыл дагы 12си жүрүп атабы? Ооба. Ошентип отуруп бир 5-6 жылда 106 БСР жалпы республика боюнча, бул бир эле сиздин айыл эмес, же болбосо тиги Оштун тегереги эмес, 106 БСР бүтөт. Сиздики да бар экен, мына кебиякта бар деп атат. Түшүндүңүз, а? Өкмөтүбүз датасияда болгондуктан ошо документация иштерин бүтүртүп берсеңиз, дұрыс болсо. Документация иш эмес, БСРиңиздин өзү кошо бүтөт. Кудай буюрса 30-жылга чейин 106 БСРди тең колдонууга беребиз. Мен Абдымамунов Кенжекул Кабыланкөл айылынын тургуну. Биз Кабыланкөл айылы мына Гүлчөдөн 40-25 км алыс турабыз. Ары ачсак да бел, бери ачсак да бел, бизде ош жака да барабыз. Ош жака ачканда бир Кабыланкөл талдык деген жол салганбыз. 18-жыл башталган, бирок азыркыга чейин бүтө элек. Жылдары азаздан эмдеп коет, акчасын азаздан берип эле. Бүтпөй турат да жолубуз. Анан 1 километр жеринде турмеш жерлер да бар. Проект мүдөрсө болобой билбейм ал жагын. Бирок ушул жолду тезирээк бүткөрүп берсеңиз бизге жакшы болот эле. Себеби бизде баягы каркандай суу чыгып өткөн, Ошко жакын койгондон Ош жака катты чатабайт. Кайсы жол жөнүндө сөз болуп атат? Сабастар, Кабыланкөл талдык жол. Кабыланкөл талдык жол 10 км. Бул жаңы курулган, кийинки жылдары көп жыл болду, этап менен бөлүнүп келатат. Баягы жер иштери бүткөн, бирок асфальттары салынып бүтө электе, ошо жөнүндө сөз болот. Грунтовый жол азыр, а? Анан ошого быйылкыга 5 км кирген. Быйыл эндиги жылы толук бүткөрүлөт. То есть быйыл 5 км асфальт болот, эмдиги жылы калган 5 км асфальт болот. Жакшы экен анда. Биз жолдор боюнча, силер айтпай деле койсоңор болот эле, республика боюнча. Эң биринчи маани бергенибиз биз жол, мектеп, жол, бала бакча. Анан таза суу, мына 4-төө. Жолдорду биз буга чейин баякындай кылып 1 километр бир айылдын ичин жасап бере коюп, ушундай кадыр көңүл кылып, депутат же болбосо министрлердин айылдарын ушундай болуп келген экен. Мен азыр таптакыр тыюу салдым. 1 километр жол салбайсыңар деп, 5 километрден кем эмес салгыла деп. Анткени 1 километр салган жол, ал 5-10 километр салганга караганда 5 эсе кымбат турат. 5 эсе. Ошон үчүн бардык айылдарга чейин жолдор жетебиз. 30-жылга чейинби, 35-жылга чейинби. Мурда жылына 200 километр гана асфальт басылчу, 2020-жылга чейин. Биз азыр билесиздер канча бастык былтыр 25-жылы? 1,5 миң километр бастык жолду. А быйыл да андан кем эмес 1,5 миң километр жол басабыз. Асфальт жол басабыз. Ушинтип жүрүп отуруп, ар бир айылдын ичине чейин киребиз акыры келечекте. Германиядагыдай болуп, Германияга барсаң айылдары, токойлору, тоо таштары. Азыр биз жайлоолорго чейин кетип атабыз, жолдорду асфальттап, грунтовый жол жасап, анан жана туристтик зоналарга чейин барып атабыз биринчи. Анан эң негизгиси баягы эл аралык жол, анан баягы стратегический жолдорду бүтүрүп, андан кийин анан айылдарга барабыз. Мына Чоңалайдан бүгүндүгө бир айылдын ичине 1 километр жол басып бериптир бар асфальт. Эми ошо кантип болсун, басканга жарашанда бас бир 10-15 километр айылдын ичин баарын толук баста. Анан бир көчөсүнө 1 километр басып коюп, анан мына жол бастык деп. Бул мурундан келаткан метод да. Мына мен жол бастырып койдум, мени шайла деп бул ошо бир депутаттыңардын кылганы болуш керек да. Министрлерден барып коркутуп сурайт экен да. Маган айылыма 1 километр жол басып бербесең, мен эртең чыгып микрофондон сени кыйкырам, антем, минтем десе, анан министрлер коркуп, жеген ичкениңди таап чыгам десе коркуп, анан ал жебеген ичпеген министр болсо коркпойт. А жеп алган анча мынча мындай бир немеси мандеми бар министр болсо коркот да, анан барып басып бере коет да ошентип. Мына ушинтип келгенбиз бүгүнкү чейин. Эми мындан ары андай болбойт. Сен эскертүү алынды, мына жаңы министрге мен эскертүү бердим. Эгерде 1 километр жолду басып койгон болсоң, анда таарынба деп. 5 километрден кем эмес басышыбыз керек. Анткени ал жерге
асфальтта бетонный завод алып барыш керек. Анан кийин техникаларды мобилизовать этип барыш керек. Инертный материал ошол жерден чыгыш керек. 1 километр басыш үчүн сен асфальт завод алып барбайсың да. 100-200 километр жерден асфальт ташып барасың. Ошончо техника алып барасың. Асфальт укаатчыкты алып барасың. Ошондо 5 эсе кымбаттап кетет. Кыска жол салыш үчүн. Ошон үчүн узун жол салыш керек. Анда 5-ин быйыл, калган 5-ин эмдиги жылы бүтүрүп бергиле анда. Мен Арпатектор айылынын тургуну Кудайберди Алтынманов. 2023 жылы 31 августта Ошто Көкбөрү улак татыш боюнча менин балам бир немеге түшүп камакта отурат. Ошо бир мунафык кылып бериңиз. Качан дейсиз? 31 август. 2023 жыл 31 августта Ошто улак боюнча. Талаштык оштуктар болуп. Киши каза болгон, же кандай? Жок, киши каза болгон, оштук талаштыктар болуп. Баягы бир урушуп кеткен. Урушуп кеткен. Ипподром эмеде жанагы Төлөйкөндө эле. Төлөйкөндө ипподромдо болгон. Эмнеге болду эле? Мындай бирөөнү сабап койду эле. Менин балам бир видео кайрылуу жасап, советтиктерди улак чапсаңар, катынча чаппай, эркекче чаппайсыңар деп сөгүп койгон үчүн азыр 5 жылдан камалып отурат. 5 жылдан камалган. Деме, ким соттолуп кетти эле? Соттун чечими чыкты эле. Сот биринчи Ленин райондук соту 3 жылга пробация менен чыгарып берди, кийин прокуратура кызматкери арыз жазып коюп, пул туура эмес десе, кайра 5 жылга шаардык сот камап салды. Садыр Нуркожоевич, бул 31 августта баягы улак стадиондо. Билем, мен бар эмес белем, мен дагы чыктым. Афган согушунда дегени менин Садыр Нуркожоевич. Жерден хулиганство менен соттолуп кеткен, экинчи инстанция 5 жылга кесип койгон. Азыр райым сурап кайрылып атат. Ошондо 3 жылдан бери отурабы? Райым сурап кайрылайын деп. Кайрылсын, мен берейин эми, кайрылсын эми. Киши өлтүргөн эмес экен, эми болуптур. Кетти бу дүйнөдөн 4 ай болду. Болду, жаз деңиз, уулуңузду жаз деңиз. Эмеге алып койчу, заметке алып койчу диге. Жаздырып, тез алып келип туруп чыгарып койгон. Мен Карасуу районунун Маады айыл өкмөтүнөн Термеш көп тармактуу айыл чарба кооперативинин жетекчисимин. Сиздин 22-23 жылдагы айыл жерин өнүктүрүү, жашылдандыруу программаңыздын негизинде биз суу барбаган таштак жерге 5 гектар жерге Польшадан көчөт алып келип, бүткүл үйлөнүк балыктын долбоорунун алкагында ошо жерге эктик. 24-жылы апрелде. Бирок 25 жылга чейин багы 20 миллиондун процентин 76 миңден ай сайын төлөп турдук. Ошого карабастан 25-жылы май айында баягы 20 миллиондун основной оплатасын төлөйсүң деп кагаз келип, азыркы күндө сотмо-сот жүгүрүп жүрөбүз. Биз ошол ай сайын кварталный коюп коюптур 900 миңге. Ошондо ар бир 3 айга бөлгөндө 300 миңден. Анан биз үчүн бул кооперативдин каражаты буга жетишпей калды. Мен сизден суранарым, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ал кредит деген кредит. Аны биз төлөйбүз. Эч кандай качпайбыз. Бирок bir жылда эгилген, 24-жылы эгилген көчөттү 25-жылы уже основнойун төлөдү деп атат. Процентин төлөп. Кредитти каяктан алдыңар? Кимден алдыңар? Кредитти биз Дүйнөлүк банктан алган, Садыр Нуркожоевич. Дүйнөлүк банктан программа менен алган 20 миллион сом 5 гектарга кооператив алган, анан эми бул кредит да булардын бизнеси жүрбөй калды деп азыр ошондой проблема болуп атат. Канча процент менен берди эле? 6% менен го дейм. Азыр эми 1,5%тен берген. Эми ошону биз урматтуу Садыр Нуркожоевич төлөйбүз. Азыркы эмне көчөт отургуздуңар эле? Biz Polşa'dan 3 türlü koçet bu yaktan sayakka Жок, эмне жемиш? alma. 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 Анын түшүмүн алып элексиңер, алып баштай элексиңер. Былтыр 24-жылы апрелде эктик, урматтуу президент. Анан 76 миңден ай сайын төлөп турдук, процентинче. Бирок 25-жылы май айында келип туруп, кварталный 900 миңден төлөйсүң деп туруп, азыр эми сотмо-сот жүгүрүп жүрөбүз. Biz kreditten kaçmayız, al memleketin krediti. Yemi bardığımızda da ayrıca hem de çoğuygamız. Misal için törelgem olan bir yıldan keyin suyla cep olmasa başlıyor hatta. Так, токтоп турасыз. Кайерге дейсиз? Кайерге отургузгансыз? Biz Madı ayılısında Канча гектар жерге? 5 гектар жерге. 5 гектар 5 гектар 22-жылы болгон, Садыр Нуркожоевич. Анан эми өзлөрү кеч кыймылдап, кеч түшүмгө чыгып атат да. Кыргызчылык менен кечиккен экен да. Обычно кыргыздар ушундайбыз да. Шашпай жата беребиз. Эртең сеп коебуз да, бүрсү күнү болот да деп коюпчу. Көчөттү да туура эмес тандап алганбыз. 20 миллион сом, 20 миллион сом.
Так, анда азыр токтоп турла. Токтоп турла. Пролонгация кылып бергиле деп атат. Баягы основной долг келип калды. Ошону жылдырып бергиле төлөйбүз деп атат. Мен кече катын алдым. 20 миллион сомдун канчасын төлөп бүттүңөр же төлөй элексиңер? Жоқ, азыр процентін төледік дағы бұл 25-ші майда уже основной кварталный 900 мыңнан төлейсің деді де, оның кедеде бір ай, 2 ай төлегенден кейін біздің қаражатымыз жетпей қалды. Мал салыбызды саттық, башқаны саттық. Основнойын төлөп баштабанан жетпей калды бирок, э? Жетпей қалды. 3 жыл ғана Азыр канча карызсыңар? Азыр эми қалғаны қарыз біз ошо. Ошо канча карызсыңар ошондо? 19 бу, 18 бу, 17 бу? Азыр мына келинчегин бардығын билет да бұл экономик бүткөн өзü айтып берсин. Анан бай эле келинчеңизди чыгарбайт белеңиз. 1 саат убактыбызды албай эле. 2 күндөн бери жүрүп сүйлөй турган сөзүн унутуп калыптыр. Биздин интенсивный ошо неме Ош облусунун өнүктүрүү боюнча баягы программа келген Бүскүл Дүйнөлүк банктын. Анан баягы нокат алмасы чынжырчасына кошулган элек. Анан кийин нокат алмасында польский бак эгилген да, биз ошол интенсивный бакты эгип, анан кийин 24-жылы жакшынакай болуп немеге кирди десеңиз, анан өткөн жылы түшүн берген жок да, мына 25-жылы майда гүл деп атканда основной төлөм келип атпайбы? Анан биз ал жер тиги кайрак жер, неме таштак суусу жок. 4 километрден суу келдик. Неме скважина менен казыпчы. Анан 30 жылдан бери менин фермерский хозяйством бар эле, сүт товар ферма. Анан бул көп тармактуу кооператив болгондуктан биз башынан эле мына общепитти кошконмун, грузоперевозканы кошкон элек. Анан ошентип иштеп келатып, анан баягы Кара Суу районунда мал чарбачылыгы дотационный. Анан мен мал чарбачылыгын баягы фермерский хозяйствоны тиги грузоперевозка менен тиги Эркештамдагы общепит комплекс, гостиничный комплекс менен жаап турчу элем. Кийин дагы алар жоюлуп мындай иш неметкенден токтоп турган. Анан тиги кооперативди бакты, багбанчылыкты кошо коюп, ошол программага катыша коюп, анан ошо кредиттен кыйналып калдык да. Мына основной сумманы бизге азыр бир каражат керек, төгүп алсак, алма түшүнгө киргенден кийин бардыгын төгөт элек. Азыр бизде банктар рефинансированияга болбой атат. Азыр себебинде бизде кредит бар да, ону дагы жабыш керек да. Анан ошондо азыр сиздерге канча сумма керек болот ат, канча жылда кутуласыңар ошону? Эме нокат алмасынын 5 миллион керек болуп атат. Азыркы быйылкы немеден чыгыш үчүнчү 3 миллионун неме 2,5 миллионду төктүк. Анан дагы азыр уже сотто турган сумма 1,5 миллион. Анан 15-inde чечим чыгат деп. Ошондо 1,5 миллион сот чечим чыгарып койдубу төлөгүлө деп. Азыр 15-inde акыркы сот болот да. Анан ошону чечим чыгарат, аны төлөшүңөр керек болот, э? Андан сырткары дагы 5 миллион керек болот атабы? Ооба, мына майда дагы төлөм келет да. Майда квартал канча жылга деп алдыңар эле? Кайсы жылга чейин? Садыр, булардын расчёту негизи туура эмес болгондо, баягы кредит алыш үчүн кыска срокторду айтып алган өзүлөрү. Баягы бул 3 жыл мурун болгон үчүн. Бат эле биз бере калсаңар 20 миллионду анан биз 3 жылда эле кутула калабыз. Жаба калабыз деп фактически жумушка келгенде бул расчёттор баары жылып кетти. Акыркы сурооңар качан төгө турган? Биз бере калгыла деген эмеспиз. Бул ошо биздин хозяйство өтүп кетип эле, анан кийин общий бизнес план неметилип эле, анан ура менен эгип калганбыз да. Анан кийин мээнети бар. 7 жыл. Мээнети бар. Чынында жерди район берген, мээнети бар. Кайракы жерге баягы кунардуулугу төмөн жерди өздөштүрүш. Жер райондук эле ойдон турат, э? Анда түшүнүктүү. Анда кел эле мындай кылалы. Анда мен жардам берейин. Эми баягы дыйканчылык, жашыл зона, анан түшүм өстүрүү, биз өзүбүз импорттон кетели, экспортко чыгалы деп атабыз да. Өндүрүшкө мен жардам берейин. Анда кооператив дедиңер, силер? Кооперативдин атынан арыз жазып келеле, сиз организовать этесиз, министр мырза. Жарайт. Мен Макенов Медетбек, Алай районуна караштуу Жаңалай айыл өкмөтүнүн ушул элдердин атынан чыгып атамын. Биздин Жаңалай айылында Садыр Нуркожоевич эски клуб бар да, бүгүнкү күндө жаңыланууга муктаж. Ошол эле убакта айыл өкмөтүнүн зданиясы жок отурат. Эски клуб дейсиңерби? Эски клуб Маданий борбор. Ошол жаңыланууга муктаж Жаңалай айылында. Жаңылай? Жаңалай. Жаңалай. Ооба. Анан эгерде Жаңалай каерде десеңиз, бул Ош өзгөн жолунда 2 айылыбыз бар, Жаңарыктагы. Бул мындай анклав сыяктуу Кара Суу регионунда турат да, ошого Жаңалай айылында ушул Маданий борбор салынып, ошол менен эле бирге эле айыл өкмөтү да ошо менен кошо бир комплекс сала турган болсок, биз айыл үчүн чоң бир муктаждык болуп атат да, жакшы болот эле.
Анан кийин себеби айыл өкмөт биз башта мен өзүм айыл кеңешинин депутаты болуп жүргөндө баягы садик жок болуп калып бирөөнүн үйүндө арендада турчу эле. Анан биз айыл өкмөттүн зданиясын садикке бергенбиз да. Ал эми айыл өкмөттү болсо ошол жерде бир баягы ФАПка бир контейнер, жарым контейнер бар, ошол жака алып чыкканбыз. Бүгүнкү күндө айыл өкмөт ошол зданияда отурат да. Ошондуктан айыл өкмөт зданиясы ошол эле убакта маданий борборго дагы бүгүнкү күндө айыл муктаж да. Экинчи маселе сразу эле айтып кетейин, ошол эле жаңырык айылыбыз жаңы айыл өкмөтүнө караштуу. Бүгүнкү күндө таза сууга өтө муктаж болуп атат. Ал убагында долбоор чала болуп калган, так бүтпөй калган. Мындайча айтканда, долбоор жасалгандагы, бирок ал баягы мурда былтыр сиз айткан барак айылына кеткен линияга апарып туруп, баягы ууру токо апарып туруп улап коюшкан да. Анычы ошол себептен бүгүнкү күндө жумалап, айлап суу чыкпай калып атат. Мына ошондо азыр элдерибиз айтып атат, 10 күндөп чыкпай калып атат. Ошол таза сууну айтып кайра сураныш эле да. Ушул долбоорду аягына чыгарып койсок жакшы болот эле, урматтуу Сабыржан Кожоевич. Анан үчүнчү кыска маселе ошол сууну дагы жанагы сиңген жерге септейт. Биз ошол Жаңалай айылында футбол айынча курулган болчу Примов тарабынан, фонду тарабынан, спонсорлор тарабынан. Ал жерде бүгүнкү күндө биздин жаштар аябай жакшы жеткин эме бирок мына ысык суукта газон тез эле күйүп калат экен да. Үстү мындай чатырын жабууга муктаж. Ошонун кичине бир жардам берип ошол жагын караштырып. Бекташ Мамыт, пенсионер. Урматтуу президент, мен дагы ушу медицина тармагы боюнча сизге бир кайрылып алсам, кайрылганга чейин сизге бир ыраазычылык билдирсек, медицина кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Акыркы мезгилдерде Алай районуна жаш врачтардын келүүсү көбөйдү. Дагы көбөйөт биз ишенебиз. Бирок Алай райондук жалпы дарыгердик практика борбордук ооруканасындагы бөлүмдөрдүн имараттары 50-жылдан 80-жылга чейин финтибинде салынып калган. Салынып калып, эскилиги жеткендиктен санитардык талаптарга жооп бербейт. Биздин угушубузга караганда былтыркы жылы сиз Алимбек Даттан тоюна келгениңизде ушул оорукана боюнча тапшырма берген экенсиз. Азыркы учурда УКУС тарабынан 200 орунду оорукананын проектиси чийилип бүткөрүү алдында турат. Азыр эми сизден сураныч, урматтуу президент, сиз өз көзөмөлүңүзгө алып, быйылкы жылы ошол оорукананы баштап берсеңиз. Сиз өзүңүз деле билесиз, Ош Эркештин Тарташ жолу. Азыркы учурда ПСД проектный сметный документациясы дайым болуп калды. Эмдиги жылкыга киргизип, уже оорукананы полноценный типовой оорукана салабыз. То есть эмдиги жылы апрелден баштап сала баштайсыңар? Салабыз. Мен жашым 80-ге жакындап калды. Бирок мен 56 жыл бешперерин иштеп, пенсияга чыгып азыр 18 000 акча алам. Бирок кээде ичим ачышат, сиздин немеңизге саясатыңызга кандай туура келет билбейм. Кээ бирлер азыр меке жаш окууну бүтүп келген мугалим врачтарга 60 000 айлык болуп атат. Соттор болсо 300 000 айлык алып атат. Ошолор эле менде эле оокаттанат, менде эле жейт, менде эле кийинет, мага наоборот көбүрөөк кетет. А бирок биз кароосуз калдык. Сиз кайсы жерлерде иштедиңиз 50 жыл? Мен автобазада иштедим, соцпомощта иштедим, поштада иштедим, бардыгы ушу 50 жыл. Көбүнчө автобазаларда транспорт боюнча иштедим. Эми келип алып туруп, немеде жана айтайын деп, пенсия боюнча вообще бизде начар. Жылына бир жолу кошом деп, жыл башынан баштап айтат. Телевизордон, телефондон бүт барды кошом дейт. Бар болгону 800 сом кошту быйыл. Биздин эми менин бир күндүк, бир айлык пенсиямды ошо кишилер бир эле күндө жеп коет. Ошо депутаттар да 70 000 алат. Ушуларды теңдештире турган бир болобу? Сизден бир мына аксакалдардын атынан сурам. Биз ошол азыраак алган ылдый жагын өйдөгө теңдештирип атабыз. 30дан жогору карай кошпой элебиз. Азыр мен дагы неметейин. 20-жылга чейин канча алып элеңиз? 20-жылга чейин канча пенсия? 20-жылга алганга дейин 15 000 арттым азыр. Азыр 18 алып атасыз. Азыр 18 алып атам. Мен азыр салыштырмалуу менен айтам, мына замандын кымбатчылыгына
продукт алсаң кымбат. Туура, моюнга башка жагы алабыз, кымбат. кымбатчылыкты Биз моюнга деген эми алабыз. биз дагы ошондой тиргиlikте жашап атабыз. Бизди совсем исписание адамдар катары колдонуп койдуңар. Ушуну бир эске салсаңыз, аксакалдардын атынан сиздер да бизден жашыңыз көбүрөөк болсун. Көбүрөөк жашаңыздар, карыяны сыйлагыңыздар. Макул, жакшы. Мынабы сиз ким инициатива көтөргөн, билбейм кимиси колдогон, же берке Акылбек Жапаров көтөрдүбү. Мынабы айыл өкмөттөрдү бири-бирине кошконго. Мен курулай айыл өкмөттөн болом. Ушул келип алып туруп 2 жылган иши ортолугунда конторго келиш үчүн 50 километр келиш керек. Эконом дейбиз, адамдардын чөнтөгүн кагып атат, бардын канча жол келип. Бизден келип иштеген эч ким жок. Биздин курулай айыл өкмөтүндө баштагы 7000 адам жашайт. А бирок конторубуз аңгыраган боюнча калды. 7 миладайбыз азыр. Конторго ишиңиз менен справка алганы же башка бир айда канча жолу келесиз? Кем кокусуна мейли үчүн мен келбейм деле. 6 айда да келбейсиз кээде, 1 жылда да келбейсиз. Азыр мына баары электрондук чыгып калган. Туура электрондук. Үйдө отуруп алып справка аласыз. Үйдө отуруп алып оформить этесиз документтердин баарын. Туура айтасыз. Бирок келип алып туруп менекей бизде жайлоого көчүр, bir ayda göçüp gelip düşüp alıp atat, bir ayda göçüp ketip alıp atat, çöp orunu yok, emnesiyenin çöp orunu yok bolboydu. Uşunu göçürgön geç gelip kaytıp alıp gelgenge, uşuğa gelip alıp durup bir başçı gerek mi? Elibaşı deybiz, elibaşıga başı iveyt eşkim. Ökmöt gerek bolup atat. Hakimler katurağı iştegile, ayıl ökmöttördü iştetkile, ayıl başçılardı iştetkile, gözömölgü algıla, organizovat etkile, uyuşturu işlerin katı жүргүзүшүңөр керек бұл боюнча. Бұл силердин ишиңер да, мына hakим, айыл өкмөттөрдүн иши. Урматтуу Садыр Болжоевич, сизден сурач биздин Гагарин айылында жаштарга мындай спорт зал түшүндүк, жазып алдым. Анан ошо спорт залга эле. Болду, мен жазып алдым. Атым Сыдыков Кочкорбай Ибраимович, 1-май айылынан. Корул 1-май айылынан. Bizim birinci көйгөй ошол 1-май айылында мектеп бар десеңиз, мектеп боюнча айтпай койсак деле болот эле, бирок айтышка туура келип атат. Бул мектептин биринчи корпусу 78-жылы Пин стилинде курулган жыгач мектеп болгон 4 жылдык. Андан кийин 99-жылы 11 жылдык болуп жаңы корпус салганбыз. Эл ашар жолу менен устасы мен болгонмун азыр. Себеби ол мектептин кирпичи ошол 58-жылы курулган эски мектептин кирпичи менен урулган. Eski kaşaranın kirpiçmen urulgan sırı kirpiçler menен fundamentti armatür жок. Anam üstü tolluk el bergen terek menен jabılgan. Hazır oşal terekler çelip içinden kurt çep, kaysı vakta lopni düşüp kalat belgisiz. Anam bu 15-ci yılı 15-ci yılı MCS görüp kortundu vergen. Bu mektepke okunga bolboyt dep. Oşodan beri hareket kılıp kelatabız. Yılda öttü olat. Bирок ötpey uşoqa çeyin kelatat. Oşal sport sal жок. Ол корпусубуз эле 5 эле комнаттан турат. Жыгач корпуста 3 эле комнат. Баары жок ошонун ичине жайгашкан. Директорге месса жок, залда месса кылып бергенбиз. Залдын башын торопчу. Кабинети жок. Анан ушул мектепке ошол карап койсоңуз, ошо титулдук долбоорго киргизип берсеңиз деп суранып келдик да. Өчөт боюнча келет экен. Барбы быйылкы жылга же жокпу? Быйылкыга жок, эмдиги жылга. Бар. Эмдиги жылга. Киргизип коелу. 1-май айыл экен. Мен 2-3 айылдын проблемасын айтканы келдим. Фамилиям Аттокурова, атым Айнагүл, жергиликтүү кеңештин депутатымын. Бизде 2008-жылы Жошол айылында эски 34-жылы курулган мектептин эскилиги жеткендиктен жаңы мектепти 2008-жылы декабрь айында берген. Бирок 18 жыл болду ошол мектепти пайдаланууга берилгенден бери жылытуу системасы эч качан талапка жооп бербейт. Эгер норма 18 градус болуш керек да негизи. А бизде болсо 8-12 градустан Курулуш министрлиги текшерип чыгып 8-12 градустан жогору жылбайт. Бул мектептин түзүлүшү деле деген ойдомун. Анткени мугалимдер өзүнүн жардамыбыз менен окуучуларды алып, техник кызматкерлер биригип алып, камыш оруп, ылай төккөнбүз үстүнө. Ада жылуулук бербеди. Анан кийин кайра пенадагы жабыштырышты. Алда жылуулук бербеди. Азыркы учурда ушундай татаал күндү кечирип атышат мектепте. Ушуга өз көзөмөлүңүзгө алсаңыз. Мектептин ажатканасы аварийный состоянияда турат азыр. Экотех инспекция барат да штраф салат.
Директорлар акчаны төлөйт, ушинтип күн өтүп атат. Ушуга бир көзөмөл берсеңиз. Макул. Апаны Ибраимжан, мен өзüm bilişti Көйгөйüm boyunca geldim. Men былтыр 25 жылы үйüm өрттөнүп кеткен. 2 үйüm бар. Катар аралыгы 2 метр. Ошого баягында асага немесин төлөгөн камсыздандыруусун. Ошону 1 жылдан аялыма көз нары чуркап, бери чуркап, ошо документин ала албадык кадастрдан. Ошого жардам беришиңизди суранам. Азыр 8 балалымдын аялындагы операция болуп ошто жатат. 8 баланын энеси. Ошол жагын чечип берсеңиз. Hakim kadastrды подключать etkile чечип бергиле сразу. Чечип бересиз. Чечип бергиле карап туруп. Мына көрдүңөрбү, жалаң ошо райондун эле деңгээлинде бүтүрө турган маселелер да көпчүлүгү. Облустун, райондун дегендей. Мен тилектеш айыл өкмөтүнө караштуу Жошойл айылынын тургуну Матаев Тоймат Пазиевич. Менин элдин атынан бир эле өтүнүшүм бар сизге. Биз 2002 жылы Абер проектиси менен бизге Ашар жолунда эл биргеликте таза суу системасы тартылган. Ошол убакта жалпы магистралы 30 километр болгон. Ал убакта сырткы 65 колонкага ылай тастырып койгон. Андан бери мына өнүгүү жолуна түшүп, азыркы учурда заманбап ар бир үйүбүздө суулар таза суу, ысык суу баягы заманбап шаар тибинде киргизилип, кошумча 15 километр ички айылга суу тартылган. Ушунун себебинен азыр таза суу муктаждыгы өтө чыңалып турат бизде. Ремонттук күч баягы жарылуу пайда болуп 20 жылдан ашуун кызмат кылып койду бул суу. Ушуну өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, негизги экономикалык бир неме багытта жалпы бир ремонттоп бербесеңиз болбойт. Биздин өзүбүздүн местный бюджеттен 1,5 миллион, 2 миллион каралат экен, ага эч кандай тендерчилер кирбей атат ремонт кылганга. Бул өтө аз суммадагы акча экен, анан аз жер ремонт болот экен. Ушуну өз көзөмөлүбүзгө алып, бизге бир жемишин берет деген ниетте сизге кайрылып отурабыз. Ушу суу түтүктөрүн оңдоп берсеңиз, ушу 45 километрлик магистрал болот эле өзү, ички айылдар менен кошкондо. Макул. Рахмат. Шамшиев Кабыл. Мен айтайын дегеним 2 суроом бар. Бизде мына туризмди өнүктүрүү боюнча 20 жылдан бери биздин Жошолго сиз былтыр Албек таткан тойуна барганда башталышын көрүпсүз. Нар жагында Кудай кааласа биздин жер Каройдон өтө турган жер. Ички туризмдер келип аткандар ошо Каройдон да жакшы экен деп атат. Баягы Баткен Жаллыбаттан бери келип атышат. Бизде азыр ошол жерде 12 ишкер туризм менен займат этет, баягы ишкерлик кылышат. Андан тышкары элдер кымыз, курут майларын сатып кыйлады элдерге жакшы болуп атат. Биздин ошо Күчө шаарынан Жошолдун башына Айтапанга чейин Дептин баланысында 33 километр деп жүрөт, бирок элдин жайгашкан айылы 22 километр. Ошого чейин гана ремонт болот дагы нар жакка калып атат. Нар жакта бизге ошо туризм багытындагы жер 3 километрге жок дегенде ошо чагылтышып грантты баягы өзүбүз эптеп туристтерге жол кылып атабыз, бирок жолуңар начар деген гана сөздү атабыз. Ошо жерде бизден Жошолдун башынан Айтапандан мына Күлчөгө былтыр Айгыр булак деген булактан самоток суу алып келген. Ошону алып келгенде да биздин жолубуз бузулуп, баягы бир машина таш жолдор андан иштер бузулуп калды. Эми ал 7-нчи абагны өзүбүз оңдоп атабыз. Ушуга бир жардам берип койсоңуздар. Ошо жолдор боюнча айтпадым мен, туристтик зоналарга баарына жеткизебиз. Улам жыл сайын. 1 жылда баарын жасап салыш мүмкүн эмес. Жасап келатабыз четинен.